Көрүнүшү жөнөкөй эле ар түрдүү геометриялык фигураларды бириктирген сүрөттөрдү бир көргөн адамда башкача сезим пайда болот. Себеби ага берилген түстөр көздүн жоосун алып, башка сүрөттөрдөн бир кыйла эле өзгөчө экендиги билинип турат. Анын уникалдуулугун сүрөтчүнүн апасы алардын ар биринде философиялык терең маани туюнтулгандыгында дейт. Бул жөнөкөй эле сүрөттөр эмес да. Бул сүрөттөрдүн ар бири бир нерсени айтып турат. Ар бирибизге, ар бир бул дүйнөдө жашап аткан адамдарга философиялык тереңдиги менен уникалдуу. Экинчиден психологиялык жагы да бар. Анткени ал көп философиялык китептерди окуган, көп психологиялык китептерди окуган, ошол экини өзүнүн ичинде болгон нерсени элдерге ушул сүрөт аркылуу берген. Компьютердик графика жанры менен ар түрдүү улуттук колоритти тарткан сүрөтчү Жылдыз Заркунова мындан 13 жыл мурун 22 жашында каза болгон. Анын артында жалпы 140 эмгеги калган. Маркумдун жаркын элесине арналып Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган мамлекеттик органдын өкүлдөрү, чыгармачыл инсандар жана студенттер катышып, кайталангыс таланттын өзгөчө өнөрүн эскеришти. Жылдызыбыздын чыгармаларын көрөйүн дедим. Анткени мен кечээ күнү мындай көргөндөрдө абдан кызыктым. Биз эми өтө кооз, өтө мастерство, искусство, настоящее искусство, действительно большой талант. Это мы видим. Сүрөтчүнүн чыгармачылык ыкмасы эң мыкты салттуу мектепке негизделген дешет адистер. Анткени композицияларынын классикалуулугу, аткарган иштеринин түс айкалыштары ал графика гана эмес, живописчи экендигин дагы тастыктаганын билдиришет. Ушул компьютерный графика деп коет, ошол өнүгө элек кезде ушундай жаңы кадам жасаганы бул Кыргызстан үчүн, кыргыздын искусство үчүн жаңылык болгон. Анткени ошол кезде мындай подача, мындай свет менен, мындай линия менен ушул Кыргыздын өзүнүн сал санасын же болбосо ички дүйнөсүн сүрөтчү ушундай компьютерный графика менен эч ким бере алган эмес убагында. Ошол кезде эле ошол кыз Жылдыз өзүнүн чыгармачылыгында ушинтип көргөзүп отурат. Картиналардын ар бири өзгөчө көлөмдө жана бири-бирине окшошпогондугу сүрөтчүнүн чоң аалам жөнүндө ойлонгондугун туюндурат. Аалам менен маектешүү аталышындагы эстелик көргөзмөнүн көрүүчүлөрү Жылдыз Заркунова тирүү болгондо дүйнөлүк шедеврларды жаратмак дешет. Кыздын мындай аябай таланттуу кыз экенине баа берип атам да, анан бул биздин дүйнөдөн эрте кетип калгандыгы дагы бизди аябай өкүндүрөт да. Эгерде бул кызыбыз дагы көп жашаса, өмүрү узун болсо, мындан да чоң чыгармаларды чыгарып, жанакы керек болсо дүйнө жүзүндөгү художник дегенде жана ушундай графика менен иштеген адамдардан да ошолордун катарына теңелмөктө деп ойлойм да. Өтө өкүнүчтүү жаштын кетип калганы. Дагы болсо канча сонун нерселерди жаратат эле бизге. Эмне дейли? Марат Жыргал азамат мына ошентип өксөрүп отуруп калбай, кызынын талантын мындан канча жаштар тарбиялайт, канча дагы багыттар өсүп чыгышы мүмкүн. Буга чейин жаш таланттын сүрөт көргөзмөлөрү Россия, Италия жана Албания мамлекеттериндеги ири галереяларда уюштурулуп келген. Чет элдик сүрөтчүлөр Жылдыздын тарткан сүрөттөрүн көргөндө жөнөкөй, бирок өз оюн искусство аркылуу так билдире алган кайталангыс таланттын ээси деп суктанышат. Сарыгүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.